Быйыл Бишкек менен Бейжиңдин дипломатиялык мамилелерди түзгөнүнө туура 30 жыл толду. 1992 жылдын 5 январында эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу боюнча биргелешкен коммюникеге кол коюлган. Мындан улам Кытай Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныган мамлекеттердин бири. Эки өлкөнүн чек ара маселелери толук чечилип, 1996 жана 1999 жылдардагы келишимдер менен мыйзамдуу түрдө жолго коюлганы чоң жетишкендик болду. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүккө негизделген мамилелер жогорку деңгээлде. Бүгүнкү күнгө чейин эки тараптуу өз ара аракеттердин аркасында кызматташтыктын бекем пайдалуу түптөлдү. Мындан сырткары Кыргыз-Кытай мамилесинин негизги документи болуп, 2002 жылы кол коюлган Кыргызстан менен Кытайдын арасындагы ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимде саналат. Кытай тарап бул биздин негизги партнерубуз. Бири анан Кыргызстанда ар тараптуу баягы колдоп келет. Анан биз бул колдоону эч качан четке какпай, өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек деген ойдобуз да. Себеп дегенде азыркы күндө Кытай эми биз экономикасы эң чоң баягы ушундай чоң өнүгүү менен болуп аткандан кийин биз дагы артта калып калбай, ушул негизи эле дүйнөлүк өнүгүү процесстерден артта калбашыбыз керек. Жана ошол Кытайдагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү, Кытай менен болгон мамиледеги мүмкүнчүлүктөрдү биз өзүбүзгө бир мындай пайдаланып калышыбыз керек деген ойдо болуп атабыз да. Биз экономикабызды модернизациялашыбыз керек. Жана инвестицияларды дагы тартып дегенде. Тышкы экономикалык байланыштар тармагында 30 жылдан бери Кытай Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири болуп калды. 2021 жылдын 9 айында эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 1,8 эсеге көбөйгөн. Мында соода алмашуунун көлөмү мурдагы жылга салыштырмалуу 40% өсүүсү байкалууда. Кытайдан Кыргызстанга кийим-кече, бут кийим, кездеме жана башка турмуш тиричилик буюмдары импорттолот. Ал эми коңшу өлкөнүн суроо талабына жараша бизден жөнөтүлчү өндүмдөр да жок эмес. Экспорт болсо необработанный шкура деп айтып келебиз, баарыбызга белгилүү ушул чийки зат, анын ичинен кожа бар, шерсть. Ошол эле учурда эки тараптык протокол, кол коюлган протокол негизинде азыркы күндө Кыргызстан ушул Кытай Республикасына коонду, черешняны, балды экспорттоого мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы күндө эки өлкө ортосундагы экспортту жана импортту көбөйтүү максатында Кыргыз тараптан протоколдордун долбоорлору жөнөтүлгөн. Бул да өз кезегинде соода экономикалык алаканы арттырууга көмөк бермекчи. Бул бодомал жана майда малдын этин экспорттоо, ошондой эле сояны экспорттоо тууралуу протоколдор каралууда. Андан тышкары ушул Кытай тараптын атайын талабы менен биз тараптан картошканы, төө бурчакты, кукуруза, өрүктү экспорттоо тууралуу маалыматтар жөнөтүлдү. Азыркы тапта ушул Кытай Эл Республикасына мындан кийин алма, кургатылган жер-жемиш, кара өрүк, жүзүмдү экспорттоо тууралуу атайын пландар болууда. Учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу менен алдыда Борбор Азия аймагын дүйнөлүк сооданын маанилүү хабдарынын бирине айлантууга өбөлгөлөр бар. Буга байланыштуу Кыргызстандын аймак аркылуу өтүүчү транзиттик жүктөрдү жеткирүүдө кыска убакыт жана аз чыгымды сарпталары белгиленүүдө. Андыктан темир жолдун курулушу бир алкак, бир жол демилгесинин алкагындагы флагмандык долбоор болушу керек деген президент Садыр Жапаров Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата 25 январдагы өлкө башчыларынын онлайн режиминдеги саммитинде сүйлөп жатып билдирген. Строительство железной дороги Китай, Кыргызстан. Кыргызстан бул масштабдуу иш-чараны биргелешип ишке ашырууга өзгөчө маани берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында жергиликтүү коммуникация потенциалын толук ачууга олуттуу кадам болушу керек. Аймакта автомобиль жана темир жол транспорту үчүн жаңы эл аралык каттамдарды ачуу боюнча биргелешкен инфраструктуралык программаларды натыйжалуу ишке ашыруу зарылдыгы бүгүнкү күндүн талабы. Транспорт системасын өркүндөтүү, эл аралык транзиттик жүк ташуулардын кошумча көлөмүн тартууга, ошондой эле Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы сооданын олуттуу өсүшүнө шарт түзөт. Ишкердик активдүүлүктү колдоо жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары арттыруу үчүн өткөрүү пункттарынын ишин оптималдаштыруу менен Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосунда үзгүлтүксүз жүк ташууларды камсыздоо өтө маанилүү.
Бүгүнкү күндө темир жол куруу боюнча Кыргызстан Кытай тарапка бардык даярдалган документтерди жөнөткөн. Эми алар документтерди карап чыгат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча маселе февралда чечилип калышы мүмкүндүгү айтылууда. Эксперттердин пикиринде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун экономикалык стратегиялык мааниси чоң. Көп жылдан бери сүйлөшүп келаткан проект. Анан биз ойлойбуз, азыркы биздин президентибиз бул проектти өз контролуна алып, иш жүзүнө ашыруу маселесин карап атат. Бул иш жүзүнө ашып кетсе, Кыргызстанга бир чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Кыргызстан баягы өзүнүн экономикалык блокададан чыгып, дүйнөлүк экономикага башка мамлекеттер менен кызматташууга толук кандуу мүмкүнчүлүк алып, өзлөрүнүн товарларын жүгүрткөнгө бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү алабыз да. Кыргызстан менен Кытай энергетика жана транспорт тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырган. Атап айтканда, Датка-Кемин электр линиясын куруу жана ишке киргизүү, Ош-Баткен-Исфана, Бишкек-Балыкчы жана Бишкек-Нарын-Торугарт автожолдорун реабилитациялоо, Бишкек-Жевин жаңылоо, ошондой эле ушул тапта иши кызуу жүрүп жаткан түндүк-түштүк альтернативалык жолдун курулушун белгилесек болот. Мындан тышкары Кытай капиталынын катышуусу менен өлкөдөгү саламаттык сактоо, ирригация, социалдык объектилерди куруу жана башка ири инфраструктуралык долбоорлор жүзөгө ашкан. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.